İsra бұл сөздік мәнісін алғанда түнкі саяхат же түнкі сапар деп аталады. Әлемі мұның анықтамасы Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың Меккедегі Масжидул Харамдан Кудус шаарындағы Масжидул Ақсаға түндесі баруысына İsra деп аталады. Бұл бойынша Құран-ы Кәрімден İsra сүресінің 1-ші аятында мағлұмат берілген. Әлемі Мирач сөзі бойынша Мирач бұл көтерілу мәнісіне келеді. Әлемі мұның анықтамасына келсек, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың Масжидул Ақсадан Алла Тағаланың жанына көтерілісіне, башқаша айтқанда асманға көтерілісіне Мирач деп аталады. İsra жана Мирач оқиясы ислам тарихында хижраттан 1,5 жыл, же болбосо дагы бир риваят боюнча 1 жыл 8 ай мурда болуп өткөн окуя болуп эсептелет. Бул Григориан жыл эсеби боюнча 620 жылы болуп өткөн деп айтсак болот. Бул кайсы айда болгон? Бул ушул араб айлары боюнча азыркы күндө бул мусулман айлары катары белгилүү Ражаб айынын 27-ші түнүндө болуп өткөн окуя. Экөөсү тең İsra жана Мирач окуясы тең Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам менен тыгыз байланыштагы окуя болуп эсептелет. Бул İsra тууралуу Куран-ы Каримде аталган маалымат берилген болсо, ал эми Мирач боюнча маалымат Пайгамбарыбыздын хадистеринде берилет. Мисалга алганда Муслимдин имам Муслимдин Жамиу Сахих аттуу эмгегинде Пайгамбарыбызга жана жалпы эле мусулман үммөтүнө төмөнкүдөй хадис риваят кылынат. Ушул Мирач түнүндө 3 нерсе Пайгамбарыбызга берилди. Биринчи бул Алла Тааладан ушул мусулман үммөтүнө жана Пайгамбарыбызга 5 убакыт намаздын farz болуусу. Экинчи Бакара сүрөсүнүн акыркы 285 жана 286 аяттары вахий кылынган. Ал эми үчүнчү бул кыямат кайымга чейин Аллага шерик кошпогон момун мусулмандардын күнөөлөрүнүн кечирилгендиги эсептелет. Ушул Мирач түнү жана İsra түнүндө ушул эң негизгиси болгон ушул намаздын фарз болгондугун баса белгилей кетүүбүз керек. Себеби намаз бул бейиштин ачкычы болуп эсептелет. Мисалы дарат намаздын ачкычы болсо, а намаз бул биз үчүн бейишке кирүүнүн эң жакшы жолу болуп эсептелет.